Ысык көлдө өзгөчө жайга туристтик мезгил учурунда жол кырсыктарын болтурбоо үчүн байма-бай рейдтер жүрүүдө. Бул жолку рейдтик иш-чаранын максаты спирт ичимдигин ичип мас абалында автоунаа башкарган, ылдамдыкты ашыруу, жол белгилерине баш ийбөө, жолдун карама-каршы тилкесине чыгып кетүүңдү, жол эрежелерин одоно бузган айдоочуларды аныктап, мыйзамдуу чараларды көрүүгө багытталды. Рейдтин жүрүшүндө 2023 жылдын июнь айынын 13-нөн 20-сына чейинки аралыкта Ысык көл облусунун аймагында жол эрежелерин бузган бардыгы 1160 айдоочулар аныкталып, протоколдор түзүлдү. Анын ичинен мас абалында автоунаа башкарган 55 айдоочу кармалды. Жана 80 автоунаа атайын айып королорго токтотулду. Бул багытта жалпы өздүк курам менен биргелекте 1160 жол эрежесин бузган айдоочу аныкталды. Ошол күндүн ичинде андан сырткары 55 айдоочу спирт ичимдигин ичип автоунаа каражатын башкаргандыгы үчүн кармалды. Ал эми ушу стихийный торговля, жанагы базарлар, биздин туристтик сезон башталгандан бери чет элден келген ар кандай өзүбүздүн эле ички област аралык эс алуучулардын келишине байланыштуу ушу көчө шаарларыбызда тыгындар болуп жатты. Ошого да атайын парковка рейдин киргизип, ушу базардын тегеректерин, центрларды ушундай парковка аттуу рейдин өткөрдүк. Жалпы түзүлгөн протоколдун ичинен ылдамдыкты ашырып айдаганы 500, жол белгилерине баш ийбегени 171, автоунааны тиешелүү документтери жок башкарган 17, автоунаа айдоого укугу жок 4, жол эрежелерин бузгандыгы үчүн салынган айыптарды убагында төлөбөй жүргөн 12 адамга, техникалык кароодон өтпөгөн 3 адамга жана башка жол эрежелерин бузган айдоочулар жана жолдо жүрүү эрежелерин бузган 22 жүйө жүргүнчүлөр болду. Туристтик сезондо атайын ишмерчем тизилген, биздин жетекчилик тарабынан тапшырмалар коюлду, буйртмалар атайын чыгарылып, бул багытта ушу туристтик аймактарда атайын көзөмөлдү күчөтүү максатында экипаждарды ошол аймактарга бөлүнүп, кызматкерлерди ушу кошумча биздин Ысык көл областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен бирдикте участковыйлар менен, ППСтер менен чогуу туристтик милициянын кызматкерлери менен бирдикте ушу коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында атайын иш-чаралар өткөрүлүп атат. Жайкы туристтик мезгилге байланыштуу мындай жол кырсыктарын алдын алууга багытталган рейдтик иш-чаралар облус боюнча маал менен уюштурулуп турмакчы. Алтынай Рыспай кызы, Мирбек Мукамбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаары.